району келип атат. Etiler bizge gelip boş koyuyorlar. Jetake. Jetake mına sakallı işimiz bizden. Yol çalıp durup bana. Delbet tutsa, barbayı soruşacak. Bir kendiniz kısa otursa. O yolda hızlı ulan. Tinç. Uruşpaklı. O söz için aydı adam. Tinç. Çeliğiner dalbay. Götürme, hızlı çıkarma. Bağırgıla tet yapma. Şu da var. Sana eski tişme canı atacağım. Allah çelik veriyor. Monda getkile, monda ye. Tüz, ey. Tüz. Geldin bana sağa, tarakla dur. Bak. Bas, uruşpaklı. Urstam. Adırçı. Atayım, zal sorasın. Yeni var, ne kaptın? Ne bozuyorsun? Buramda. Uruşpaklı. Uruşpay, tüz getkile. Boşalt yolu. Al dilek bunu. Geçkenlerden toplayın. Al dilek. Neler bizde? Göz koyduk bizler. Aydaklı. Aç, yolda. Açma. Yolda açık koy, Murat, yol yapmaklı. Bu sal, Hey. Sizlerge belgili болгондой, жакында 2-мартта билесиздер Бишкек шаарында Садыр Жапаровдун колдоочулары элдик жыйын өткөрөт. Ошол жыйынга бир туугандар мына көлдөн, нарындан, таластан делегаттар келет жатат. Ошол жыйындын коопсуздугун бирге камсыз кылып, ошол силердин эле бир тууганыңар кыргыздар, мусулманбыз баарыбыз тең, бир тууганбыз мусулмандар. Ошол келе турган конокторду жакшынакай кылып тосуп алып, ортодо жанагындай чагымчыл күчтөргө провокацияларга алдырбай, ошол жыйынды жакшы деңгээлде өткөрүп алалы. Бир туугандар, бул биздин талап силерге деле тиешелүү. Ушул Кыргызстанда жашаган жарандар баарысы бакубат, жакшы жашоодо жашаса деген талап менен келет жатат. Ушул офицерлердин айлыгы жакшы болсо экен, айлык маянасы үй жайлуу болсо экен, эчтекеден кем болбой, бала чакалуу болуп, бакубат жакшы өмүр жашоо сүрсө экен деген талап менен келет жатат. Биз билесиздер 2010 жылы, 2005 жылы Кыргызстан кандай
башынан оор күндөрдү өткөргөн. Биздин кыймыл революционный кыймыл эмес. Биздин кыймыл реформа талап кылган кыймыл. Биздин кыймыл ушул мамлекетибизде өзгөрүү болсо экен, жакшы жашоодо жашасак экенбиз деген кыймыл. Биздин талап Кыргызстанда бу талан тонолуп аткан жемкорлордун айынан өнүгүп өспөй аткан мамлекетибиз жакшы өнүгүп өсүү жолуна түшсө деген талап менен келатабыз. Туугандар, бизде билесиздер, эки жактан тең биздин командадан дагы коопсуздукту камсыз кылган балдар болот. Ошол менен биргелешип ушул жыйынды жакшы деңгээлде өткөрөлү. Өзгөчө ички иштер милицияларга кайрылып кетем. Ички иштер министрлигинде иштеген кызматкерлерге билесиңер, 12 000 сом айлык алат экенсиңер. Ошо 12 000 сом айлыкты ушу Бишкекте кантип жашаса болот, кантип оокат кылабыз. Силер деле билесиңер акыйкатты. Акыйкат каякта экенин билесиңер силер делечи. Ким коррупционер, ким мекенчил, ким патриот экенин билет кыргыз эли. Анын ичинде силер деле билесиңер. Ошого эми силер өзүңөр акыйкат чечим чыгаргыла, жүрөгүңөрдөн акыйкат чечим чыгаргыла, калыс карагыла, адилеттүү болгула. Ошол келген эл өзүнүн талабы менен тынчтык, элдик жыйынына келатат. Биздин эч кандай жаман оюбуз жок. Жакшы тилек, максат менен келатабыз. Ушу Кыргызстанда жашаган жалпы элдин жашоосу жакшы болсун деген тилектебиз, туугандар. Мен баарына кайрылам. Эртең мына жакындап калды 2 мартка. ГКМБга да барабыз. Улуттук коопсуздук комитетине дагы барып кайрылабыз. МВДга да барып кайрылабыз. Ички иштер аскерлигине да барып кайрылабыз. Бир туугандар, бир туугандай болуп жашайлы. Бири-бирибизге душман эмеспиз биз. Биз баарыбызга керек бул мамлекет. Бул мамлекетти сактап калыш баарыбыздын милдетибиз. Өзгөчө силердин да милдетиңер бул. Силердин түзмө-түз милдетиңер ушул мамлекеттүүлүктү сактап калуу. Биздин мамлекет азыр чоң коркунучтун алдында турат. Ушул жемкор чиновниктердин айынан биз мамлекетибизди да жоготуп алышыбыз мүмкүн. Туугандар, ошого баарыбыз жалпылап жапатырмак аракет кылалы. Көрүп атасыңар акыйкатты билесиңер, силер деле билесиңер, чындыкты билесиңер. Садыр Жапаров эмне үчүн отурат билесиңер. Садыр Жапаровдун эч кандай күнөөсү жок. Ал кыргыз элинин ырыскысын талашкан. Кыргыз элинин ырыскысын талашып, кумтөрдү багынткан кезде биздин продажный чиновниктер Садыр Жапаровду сатып кетишкен. Түрмөдө отурат ошону талап кылып келатышат. Садыр Жапаров силердин да ырыскыңарды талашкан. Ушу милициялар, военныйлар да жакшы бакубат жашоодо жашасын. Баары жакшы тегиз калыс бөлүнсүн. Кыргыз элинин ырыскысы тегиз калыс баарына жалпы бөлүнсүн деген гана тилеги бар болчу. Бул атайын саясий токулган иш, билесиңер аны. Кыргыз эли баары эле билет акыйкатты. Ошон үчүн эртеңки күнү 2 мартта өтө турган жыйынга бир туугандар жакшынакай бир туугандай болуп, эки тараптан тең катуу туруп берсек, ортодо бизге чагымчылдар эчтеке кыла албайт. Эчтеке бузукулук сала албайт. Билесиңер, Кыргызстанда ар кандай саясий күчтөр бар. Ушул Кыргызстан будуң чаң болуп кетсе экен, кырылышып калса экен, эки-экиден чачырап мамлекет бөлүнүп кетсе деген ушундай тилеген адамдар бар. Ошолордун тилектери кабыл болбосун. Ошолордун жанагындай чагымчыл аракеттерине жалпы чогуу биргеликте каршы туралы туугандар. Бул бизге баарыбызга тиешелүү болот. Эртең мамлекети жок болсоң каяка барып милиция болуп иштейсиң? Каяка барып жашайсың? Мамлекеттүүлүктөн биз уже экономически айрылып баратабыз. Бизди эч ким басып алган жок, бирок бизди экономически уже басып алышты инвесторлар. Эртең инвесторго кызмат кылып каласыңар баарыңар тең. Садыр Жапаровдун тилеги жок, инвесторлар наоборот кыргыз элине кызмат кылыш керек, кыргыз элинин алдында туруш керек. Булар келип инвесторлар кыргыз элинин үстүнөн кайра басып алышты бизди. Биз ошого баарыбыз жол бербей, тегиз калыстык, адилеттүүлүк кылалы. Биздин бийлик өкүлдөрү адилеттүүлүк кылбайтабы? Силердин жана министрликте отурган министрлер адилеттүүлүк кылбайтабы? Силер адилеттүүлүк кылгыла. Силер калыстык кылгыла. Экендештер, дагы бир жолу чын майрамыңыздар менен куттуктайм. Мына биз Совет өкмөтүн көрүп калдык, кичине кашасынан жеп калдык. Совет өкмөтүндө билесиңер, честь офицера деген бар болчу. Ал бийик турчу баарынан, честь офицера, мекенди коргоп калуу, мекенди сактап калуу деген өтө бийик вазипа бар болчу. Ошол вазипаны унутпаңыздар. Азыр баары эле акчанын, бийликтин гонкасына түшүп алды. Силер акчадан жана бийиктен, жанагы акчадан, бийликтен бийик тургула. Ойлоп койгула, силердин дагы ошо түзмө-түз милдетиңер болот. Баарлап жалпылап турушу кыргыз мамлекетибизди, кыргыз өлкөбүздү ата бабасынан калган мурас бул.
Канча эл журт, эли жок, жери жок, керпи жок, тетигинде болгон желеги жок, темселеп жүрүшөт ар кайсы жерде. Ошон үчүн баарыбыз жоопкерчиликтүү мамиле кылалы. Адилеттүүлүк менен бул патриоттук, мекенчилдик деген нерсени унутпагыла. Совет өкмөтүндө билесиңер, Совет өкмөтү баарына жетишчү, үйдө берчү, садикеде барчу, себеби аякта коррупция деген почти жок болчу. Бизге деле ошондой бакубат жашоо келет. Садыр Жапаровду куткарып алсак, ошондой эле бакубат жашоодо жашайбыз. Билесиңер, Кыргызстанда канча деген миң деген гендер иштетилип атат. Миң деген гендерди иштетип атышат. Ар кайсы жерде тытып атышат тоонун. Эртең мөңгүлөрдү талкалап салса, кайсы сууну ичесиңер? Суусу жок адам кантип жашайт? Кайсы сууну ичип жашайсыңар? Кантип даарат алып, кантип Кудай таалама жалынасыңар эртең? Алды эмиңерди алып таштаса, суу булганып калса кандай жашоо болот? Ошон тереңирээк ойлонолу туугандар, тереңирээк ойлонолу. Эртең мына ушул Ала Тоо аянтында 2 мартта жыйын өтөт. Ошол жыйынга келгенде мына мен да ошол жакта болом туугандар. Бизде да бывший сотрудниктер биздин катарыбызда жүрөт. Биздин катарыбызга келип кошулуп, биз да ошол жакка барып жардам берели. Өздөрү мурун Ички иштер министрлигинде МВДда кызмат кылган кызматкерлер. Эртең көрсөңөр деле тааныйт болушуңар керек. Анча мынчасы элдин астына чыгып сүйлөгөнгө деле даяр азырчы. Билесиңер, силердин мугалимиңер бар, бывший сотрудниктер бар. Ошол баарыбызга тиешелүү бул нерсе. Эч кимдер кайдагер болбойлук. Биздин балдар да даярданып атышат. Коопсуздук жагынан даярданып, ортого жанагындай чагымчылдар кирип кетпесин. Ошолор аралап кетпесин деп баарыбыз тиягынан биягынан эки тараптан моундай карап турсак, чагымчылдар эчтеке кыла албай калат ошол жерден. Чагымчыл чыкты дегенде эки жерден келип туруп басып койгонго даяр бололу туугандар.